Матчта алгач эле ошо Сары Өзөндүн машыгуулары качан башталды эле, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Сбор качан башталды? Негизи сбор 1-августтан башталган Чүй жергесинде. 10-августка чейин Чүйдө болдук. Аттар Татуу Дозустун сарайында багылып атты. 10-август биринчи тренировка кылдык Чүйдөн, анан эртеси күнү жолго чыктык Ысык көл жергесине. Ошол 11-августтан бери Ысык көл жергесиндебиз. Буюрса бүгүн экинчи тренировканы кылдык. Буюрса жакшы, аттар да жакшы, балдардын дагы настрою десек болот, настрою жакшы. Команда бүгүнкү күндө толукталдыбы? Оюнчулар жана аттар боюнча кандай өзгөрүүлөр болду бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө команданы бир 2 бала менен толуктадык. Аттар дагы толукталды, буюрса толук аттар. Ана бүгүнкү машыгууда көрдүк, абалдарын жакшы, абалдары буюрса анча мынча немеге жаракатка байланыштуу аттар бар болчу, бир ат, 2 ат, ошолорду кайра жөнөттүк Чүйгө ээлерине. Буга чейинки Сары Өзөндүн жетекчилиги башка болчу, жакында эле алмашканы баарыбызга маалым болду. Ошол мурунку жетекчилик убагында Аю, Мельбург аттуу спонсорлор тарабынан келген аттар бар болчу экен, ошондой эле жер дагы бар болчу деп айтылып атат. Бүгүнкү күндө ошолор да колдонулуп атабы бул оюнга, ошол аталган аттар чыгабы? Ооба, биз Данияр быйылкы сезондо марттан баштап Нооруз турниринин астында бул Сары Өзөн командасын жетектеди. Бирок тилекке каршы бир дагы ат, эч кандай эч нерсе өткөн жок. Мурунку Сары Өзөн жетекчилигинен эч кандай ат да өткөн жок. Жери боюнча ооба, анан 10 гектар беде себилиптир Сары Өзөнгө деп, бирок беде бар деп. Бирок ошол март ошо чөп чабуулардын астында расходторго деп 30 000 сом бөлүнгөн. Бирок 300 пресс, ар бир чабыктан 300 пресстен чөп алмакпыз негизи сүйлөшүү боюнча. Бирок 300 пресс чөп алдык, андан башка эч кандай чөп келген жок бизге азыркы маалда. Көкбөрү оюну негизи эле бул көп каржыны талап кылган оюн экени баарыбызга белгилүү. Бүгүнкү күндө ошол айтып атасыз, биздин жетекчилик алмашты деп. Жаңы жетекчилик келгенден кийин спонсорлор дагы келдиби? Бүгүнкү негизи эле команданы ким тарабынан каржыланып жатат? Ооба, туура айтасың, аябай каражатты көп талап кылат экен негизи. Команданы жетектеш, балдардын контрагы бар, ат сатып алыш керек. Ошонун баарын эле Данияр досубуз өзү эле тартып келатат десек болот. Бир 90%. 4-5 ат алды, балдардын контрагын берди. Андан башка ушу жатакана, тамак аш маселеси баарын эле Данияр. Бул негизи Нооруз турнирине даярданганбыз негизи, ат чогултуп, ат сатып алып дегендей. Ошо Данияр аттарды сатып алды. Анан Нооруз турнири болбой калганына байланыштуу анча мынча сурап алган аттар бар болчу, аларды ээлерине кайтарып бердик. Анан бир 6-7 ат өзүбүздө калган. Ошону Татуу Дозустун сарайында бактырдык негизи. Айлыгы төлөнүп атты ар бир атка. Ошол март айынан бери ушул убакка чейин неме Ысык көлгө кеткиче багылды. Жем чөбү алынып берилип атты. Витаминдери бар анча мынча. Ошолордун баарын эле Данияр каржылап атты баарын. Көп чыгым кетет деп калдык. Ал эми буга жетекчиликке же болбосо Данияр байкеге кандай
пайда алып келет. Эмне себептен ушуга көп мындай вложение кылып атасыздар? Эми бул көк бөрүдөн эч кандай деле пайда жок. Бирден бир себеби негизи өнүгүшүнө кандай да болсо ошо салым кошуп калуу. Эң биринчи максат ошол. Бул Даниярдын жетектеп келип калган себеби дагы Сары Өзөн командасы бул 2025 сезонго чыкпай калуу коркунучунда болуп калды. Ошого байланыштуу жетектеп келди Данияр. Ал эми сиздин Сары Өзөн командасынын атынан башка командаларга эмне деп айтасыз? Алдыдагы оюндарга балким каалоо тилегиңиз бардыр. Башка командаларга оюнда ийгилик каалайбыз биринчиден. Алла таалам бөөдө кырсыктан сактап аман эсен үйлөрүнө кайтсын. Эң башкысы ошол.